Тилибиздин, кыргыз тилибиздин, мамлекет тилибиздин байрамы тилибизди унутпайлы. Москвада сырттан, Россиядан келип кандай иш алып барса болот бул жактан деп. Анан биздин максатыбыз бар экенчи, 24 жылдан бери Кыргызстанга соп алдык. Өзүбүздүн желегибиз бар, өзүбүздүн гимнибиз бар, өзүбүздүн президент бар, өзүбүздүн элибиз бар да. Анан мен бир нерсеге таң калам да, ушу 24 жылдан бери биздин тил, кимдин тили? Бул Манастын тили да. Түшүнүш керек да. Туура айтты биздин посол, элчибиз Хакасиядан, Алтайдан Кыргызстанча келип жакып атабыз балдарычы Манас. Ушу Манас тили такыр эле болбой калды. Эл үчүнчү чыкпай калды да. Себеп дегенде мына атам 60-жылдары балам вот Манас току. Вот балам Семетей току. Вот балам Ситек току. Кийин ушу болбой калды сечи. Ошон үчүн мен айтар элем. Тиги Алишер молодец, школа ашаттыр. Бирок ушу Москвадагы кружок болсо, биздин Жашырлар союзунун адамдары бар, билимдүүлөрү бар, элчилик бар дегендей. Ушу Манас жөнүндө, Семетей Ситек жөнүндө, Тырловой жөнүндө бир ушундай бир кружок кылып, Норвегия Советте отурат. Ушундай кылсак абдан жакшы болот эле. Ошондо биз Манас тилинде сүйлөйбүз да, саяк позиция менен сүйлөйбүз. Если устуснать менен сүйлөйбүз, ушул абдан жакшы нерсе болот. Бул биринчиден. Экинчиден, мен ушу Кыргызстанчы. Ушу тил деп коебуз, тилдин ушу грамматика жооп берип турабыз да. Ошон үчүн бул мамлекеттин деңгээлинде ушу контроль эме керек да. Сын эмес, жаңы бир агым керек да, кыргыз тилин тазалоо. Мына орустун эстерин алып көрөлүк, мактап эле коймун дагы. Россиянын деген жокмун. Мына көп окуйм да, ушунда окугум эле тагылып алып окуйсуң. Биз окусаң, биринчи жылда окудук, анан эмне аягында ойлойсуң, эмне жашырган ушул депчи. Анан поэзия жөнүндө дагы. Мына бизде Кыргызстандан көп алып турабыз. Улуу жазуучуларыбызды, Москвада аяктарып окуйм. Анан ошону дагы багырап окуганда киши эстеп калат да. Сөздөрдү кандай жасалат, рифма кандай болот, интонация кандай болот, ошондой жок да. Ошон үчүн туугандар эме эмес, баягы критика эмес, сын эмес, просто чоң жакшы кесиптерибиз үчүн контроль болсо. Редакция коллегиялар жакшылоо болсо, коллективтерчи. Жазганда кээ жүрсөң точкасы жок дагы элечи. Ошон үчүн кыргыз тилин сакташ үчүн ушу жазуу жүрүптүр. Анан кийин мен жогоруда айткандай Манас тилин сүйлөсөк, Кыргызстан болуп жерибиз келе берет, атыбыздын даңкы чыга берет. Рахмат сизге. Бул баарыбыздын ойноткон маселе. Менин балдарым айтам, өзүм туугандарга айтам да. Манасты окуп алган, анан Касымалы Жантөшевдүн, Түгел Байсыкбектин китептерин окуп алган кыргыз, ал кыргызча сөздү терең айта албайт. Анан кара сөзүн чеберлеп Касымалы Жантөшевдүн 2 том орлак канебет. Бала кезде окучу. Ал эми Манасты кичинебизде бар чоңон этем таятамдар барганда эле белги коюп окутчуду түнкү саат 1-2 чейин. Жаңы эле таанып окуп келип. Адамдын балдардын китеби шар окушо ошо Манастан башталып жүрүп кетти. Анча эле сөздүн бүтүн нукура кыргыз тилинин калыптанышы ушул Манас менен кыргызча негизги кара сөздөр жазылган китептерде жатат. Калган жомоктор турган сөз. Тарбиянын баары үйдө башталат да. Үйдө кандай тарбия берсеңиз калган үйдөгү эң ата биринчи каттуу баланын көңүлүн алыш керек. Мына ошого мисалга мына бурул чечекенин мен мисалга алып да. Мына 3 баланы тарбиялап чоңойту. Ушул жерде тоолуп, төрөлүп, ушул жерде чоңойту балдар. Эрезеге жетишти. Үйүнө барасың көчөдө таптаза жакын кыргызча сүйлөшөт. Проблеманын эмеси экен да, ошол эң ата өзү көңүл буруш керек. Жана Жамилежик айтып аткандай мама орусча сүйлөп атса мен кайга барам дегендей сөз ушунтуп. Эң ата үйдө болуш керек дейчи. Азыр айтыш эртерээк болсо керек, себеби биз жылдын башында эле ачылганбыз. Жаңы эле таң-таңдап эми эле басып келатабыз.
Анан ошого жанагы не деп коет эле, айдаган бешечки, ышкыры таш чарат болуп отурбайлы азырчы. Ошондуктан негизги эле кыйынчылык бизде ата-энелер өздөрү негизинен орус тилин үйрөткүлө деп келип атышат. Кыргыз тилин эмес, орус тилин депчи. Балдарыбызга орус тилин үйрөткүлө, бала бакчага барышат, мектепте кыйналышат деп. Ошондуктан биз башында кыргыз тилин үйрөтөбүз деп ачканбыз 3 группаны. Эми ошо шартка карайбыз да биз дагычы. 2 группабыз орусча үйрөнгөн группа болуп калды дагы, 1 группа кыргыз группа болду да биздечи. Эми бара-бара өсөбүз го эми. Экинчи эми бул жактан бизге технический жактан кыйынчылык болду. Мен өзүм да орус мектеп бүткөм, ошо кичине кыйыныраак болуп кыргызча сүйлөгөндө. Ата-энелерди чакырсак, алардын каалоосу бар ата-энелердин балдарды алып келгенге. Бирок биз ВДНХга айтсак, юго-западный жактан келгиз келишет, южный жактан. Ошо именно ошол жерге келип, убактысын бөлүп, жумасына 1 жолу, 2 жолу келип, убактысын бөлүп кетиш, бул жерде иштеген келишкен көп ата-энелер. Же бирөөгө дайындай алышпайт балдарын, же өздөрү балдары келе алышпайт. Эң негизги кыйынчылык ушул жерде болот. Ошон үчүн биз эми сөзсүз эле балдар келип, ушул жерде сабак өтсүн эмес, жана инновационный технология колдонуп, может быть, жана мобильный телефонго кыргыз жаңылмаштарды же ырларды же видео жанагындай уюштуруп, ошентип жана кыргыз эми ким үйрөнгүсү келген телефондорду топтоп алып, жиберсек болот да, рассылка. Ошондо дагы кичине болсо дагы бир кадам болсо да алдыраак жүргүзүлдү деген үмүттөнүп калабыз. Курстар бар бекер. Биз өзүбүз каржылайбыз. ВДНХда 2 этаж Кыргызстан павильону. Февралдын 17-синде ачылганбыз. Негизинен башында биз Болот Жунусовичке келгенбиз, сунушубуз менен. Болот Жунусович биз негизинен биз күткөн эмеспиз да, ушунчалык кең пейилмен кабыл алат деп ойлогон эмеспиз да. Баштагы элчилерге салыштырыпчы. Келгенде эле ошо келген күнү биздин кайдан, эмнеден деп сураштырбай эле, кимдин таанышы аркылуу келдиң дебей эле, бизди ушул жерге алып келди. Элчибиз келип, кааласаңар ушул жерде өткүлө, кеңир десең, кааласаңар любой жерден кабинетте алып берем дейт да. Биз карасак аябай эле таза жашнакай жеткен, анткой биздин балдарыбыз чийип коюшу мүмкүн, тигинден коюшу мүмкүн. Анан көрүп келип талкуудап кирип, кышында ылай суу болуп, ошого Авазбек Сардарбековичке рахмат, ошо ВДНХда помещенияны биз барган сайын тазалап, жууп, дайындап коюп атты, ошол жердеги жардамчыларына. И ошо февралдан баштап июндун аягына чейин сабак өттүк. Азыр балдар биз баарына бир сыйра звонок кылып чыгабыз телефондон ата-энелерине. Алып келесиңер деп. Бирок көпчүлүгү азыр үйдө караган ата-энелер, үйдө алып отурган апалары, алар Кыргызстанда экен. Кыш жакындаганда бул жака атасына келишет да алар. Ошондуктан биз октябрда баштайбыз, Кудай кааласа, октябрдын бир 10-дорунан. Биздин телефондор бүт элчиликте да бар. Негизи брошюрада таркатабыз, бекер. Мектепте мисалы көрүп атышпайбы орустар, тиги өзбектер, тажиктер жер шыпырып жүрүшкөн. Алар балдар аябай катуу тийишет да көңүлгөчү. Аналар айтышат, тиги орус тил негизи тил өтө күчтүү тил. Ал бардык тилдер жеп кете берет, өзүнө аралаштырып. Кыргыз тилде желип кетпеш үчүн негизинен классташтары эме орой тийип коюшат дагы. Биздин балдар алардын астында аксап калбаш үчүн бири-бири менен кыргызча эч качан сүйлөшпөйт да алар. Алар орусча сүйлөп туруп алышат. Биз көчөдө даже мен мектепке барганда балдар уялып менен орусча сүйлөшөт ал жерде. Мен эч качан кыргызча сүйлөшпөйт. Качан мектептен чыгарыбыз менен чыгар замат уже баротадан баштап уже кыргызча сүйлөшө баштайбыз да. Бул жерде ушундай психологиялык бир себеп бар. Балдарын сөзсүз түрдө орус класска окутуп, андан кийин дагы өзүбүздүн өлкөбүздөн билим алдыргылары келбейт. Азыр ушул тушта деле ушул оору бар. Сөзсүз Америкадан окутуш керек, Франциядан окуш керек. Биздин бийликтеги жетекчилердин балдары сөзсүз чет өлкөдө окуш керек. Эми айылдан эле окуп, шекерден окуп эле биздин Чыңгыз Айтматов абагыбыз дүйнө жүзүнө кыргызды таанытпадыбы? Мен ойлойм, ал адамдын өзүнөн эле болсо керек. Энелердин баары эле айылдан чыкканда. Анан эне тилди сактасак, биздин өзүбүздүн улутту сактаганыбыз болот. Эне тилди сактасак, элибизди сактаган, жерибизди сактаган болот. Эң биринчи өзүбүз үчүн, ата-эне үчүн эне тилде баланын кыргызча өсүшү жакшы го. Себеби дегенде, эне кыргыздай жакшы калп өтө аз.
эми бир эле мисал үйүндө 1 килограмм канты болсо ошону бекитип коюп мейманыма деп сактайт балдарына бербей. Киши келсе эмнени коем деп. Анан эгер эне тилди сактабасак биздин ушундай сонун пейилибиз жоголуп кетет. Орус класста окуган балдар кийин кайрылуу болот. Ал мейман эмес, ушу жакын арада бир окуяны абдан кейдим. Мен өткөндө Бишкекке барганда биздин коомдук ишмерлерден эле бирөө өтүп кетсе, уулу келсе угузабыз деп жалгыз уулу бар экен. Угузушса угузуп анан эми өкүрөткө эшикке келип эле айткыла буз үйгө десе, мен тамактанып алайын деп. Эшикке турса, тамак орус класста окуган, кыргызча билбейт. Тамактанып алганда мен бир аз эс алып алайын деп. Анан айылдан келген туугандар абдан капа болушуп, мындан үмүт деле жок экен, эми өзүбүз эле өкүрө берели деп өздөрү эшикке чыгып турганын тиги өтүп кеткен адам баласы тамак ичип жайма-жай бир топ эс алып анан кийин чыккан экен. Эмне кылыш керек деп анда. Эми ушунун баардыгы эле баягы эне тилди сактабагандык го. Анан эми эне тилди сактаса абдан эле жакшы болсо керек. Кыргыз болуп туруп, жүзү кыргыз, паспорту кыргыз, бирок дүйнө таанымы улууга урмат, кичүүгө ызат дегенде кыргызчылыкты каякта бир башка жака калтырып койгондорубуз бар. Ошондой эле орусча сүйлөгөн кыргызыбыз бар, орусча сүйлөйт, орусча окутту, окуган, орусча мектеп. Ошолор кээ бир так сүйлөгөн кыргыздардан кыргыз үчүн күйгөнүнө ыраазы болосуң. Демек ушуну да бир мындай кылдат, итият мамиле кылышыбыз керек экен. Анткени мен толук эле бул нерсеге ишенем. Бул кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы, көчмөн дүйнө таанымы философиясы ошол бүгүнкү күндө адамзатка жетпей турган нерсе экенин баардыгыбыз билебиз. Албетте кыргыздын сөздөрү бул кызыбыз маселен жана айтып болмоду. Бул кыргыз тили дүйнөдөгү элдердин тилдеринин баардыгында бирден экиден сөзү бар экен. Ал эми англис тили, орус тили, француз тили баардык тилдерде жок экен. Бул илимий түрдө далилденип калды да. Бир чоң китеп бар эле, атын унутуп калдым мен Кыргызстанда жүргөндө. Ошондо кайсы улут болбосун, ошонун тилдеринде бирден экиден кыргыз тили бар экен. Япону болобу, французу болобу, кай жерде кандай улут болбосун, ошондо кыргыздын өзөк болгон сөздөрү бар экен. Демек бул өтө маанилүү нерсе болгондон кийин илгери Александр Абдуллин деп айткан, өз ырын ырдабай калган эл жоголуп бараткан эл, өз тилин сүйлөбөй бараткан эл, жоюлуп бараткан эл деп. Негизинен андай коркунуч деле бизде жок. Эң негизгиси мен айтаарын дегеним, Чыңгыз агабыз орус тилин ушунчалык жакшы билген, эгерде Чыңгыз агабыз кыргызча сүйлөгөндө ага эч ким жеткен эмес. Ошондой эле биздин биринчи президентибиз, мен таң калар элем. Англисче сүйлөсө, англисче сүйлөйт эле, орусча сүйлөсө, бир да сөз кошпой орусча сүйлөйт эле, кыргызча сүйлөсө, бир да сөз орусча, англисче кошпой сүйлөөр эле. Манас жөнүндө да абдан жакшы айтылып атат. Манастын өзүнүн эмне экени, ким экени, бул улуу акыл эс, улуу аң сезим катары кабыл алаганы, бул улуу дүйнө тааным катары, улуу баатыр катары, ошонун кыргыз болуп калганы деп аталган бул жөнүндө өтө терең, анан көп кырдуу багыт алып окушубуз керек. Эми куш уясында көргөнүм болот дейт, бизден эне кылып балдарыбыз кыргыз тилин дагы улап кеткенге. Рахмат сиздерге дагы эстебести сүйлөшүп Талайып калындыр, оматы келди бакыт бол, кайрылам кары жашы, эй, калымды сүзүндү, кылындар келген айтылып, ошол кыргыздын кымбат атылып, бир кезде кога заманда бириндеп кеткен чачылып, багына кыргыз элимдин баатыры Манас туулуп, кайратман ишке жакшы, камчыга сонун сап жакшы, карадан көрөң ак жакшы, кашактардан бат жакшы, калпты тегиз башкаргана калыс улук баш жакшы, эл жерим гүлдөп өссөкен, ошол эн аталар айтмакчы. Ынтымак жакшы, ып жакшы, деген ынтымактуу журт жакшы.